Саламатсыңарбы? Мен атым Назира. Свердлов районунун 44-кварталдын жашоочусу болом. Жаз мезгилинде биздин кварталдын чоң көйгөйлөрүнүн маселеси боюнча жогорку кеңештин депутатына өзүмдүн атымдан кат жибергем. Бүгүнкү күндө жасалып аткан иш-чараны силерге көрсөтүп берейин. Бул жерде азыр бизде асфальт салынып аткан иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Алда жерде мына ирригационный системаларды байкап көрсөңөр, ушул жерден чоң көйгөйлөрдү көрсөткөм. Азыркы убакытта баардыгы тазаланган, функционально өзүнүн жумушун аткарып келет. Жаңы талапка, жаңы заманбап талабына жараша бизге ирригационный системалардын баары жасалып атат. Бул деген өзүнүн функционалдуу жумушту аткарыш үчүн бул жерге түтүкчөлөр жаткызылган. Түтүкчөлөр жаткызып, могул жерден кошулган. Бизде Менделеева көчөсүндө жол жасалып атат. Ушу жасап аткандарга рахмат. Арыктар жок болчу, арыктар болуп атат, суулар оңдолду, баары жакшы. Бүт баары условиялар түзүп берип атат. Мэрияларга, акимдерге баары куруп аткандарга рахмат, депутаттарга. Буга чейин тротуар жок болчу, арык жок болчу. Машиналар болсо ар кайсы жерде ар кандайынан токтой беришчү. Жолду оңдоп атышат. Бизге жагып атат. Аябай тротуарларды салып атат, арыктарды салып атат. Кудай буйрса жакшы. Эми баягы ылдамдыгы боюнча айтсам, ылдамдыгы жакшы эле болуп атат окшойт. Быйыл августка чейин бүтүрөбүз деген, ошо буйрса бүтөт окшойт. Августтун аягына чейин дедиле, кыскасы ошентип айтып атышат. Именно ушул жерибизде биз Свердлов районунун акимчилиги менен, мэриянын командасы менен жана ошондой эле түздөн-түз себепкерибиз Улукбек Карыкбеков депутатыбыздын эмгеги менен буйрса натыйжалар чыгып атат да. Өзүңөр байкагандай, ар бир ишкерлердин эшигинин алдында могундай подъезддер жасалган. Көрктөндүрүү маселелерди да көтөрүп атабыз. Могул жерде жашыл зона болот. Ал жерге бактар тигилет. Буйрса бактар тигилип, Свердлов районунун эң мыкты жашыл территория болгонго чоң ишеничим бар да. Бизге дагы дополнительно чоң мүмкүнчүлүк болду. Фасадный жумуштарыбыз бүтүп атат. Байкашыңарча. Могул жерде многоквартирный үйлөрдүн жанында дагы буйрса чоң ийгиликтер жаратылып атат. Мынакей карап көрсөңөр, биякта проект боюнча композициялар түзүлгөн. Мынакей бүт жасалган ирригация. Бул деген чоң кыялдануу болчу биз үчүн, биздин кварталыбыз үчүн. Вот, карап көрсөңөр, буйрса ийгиликтерди жаратып атабыз. Терең ыраазычылык билдирем. Ошол инсандарга биздин эмебизди угуп, үнүбүздү угуп, даражалары көтөрүлө берсин. Кыргыз Республиканын мамлекетине салымдарын кошуп, көп ийгиликтерди жарата беришсин.